Бул мамлекеттик тилди өнүктүрүү боюнча мамлекеттик саясатты толугу менен колдойм. Бул башкача айтканда мамлекеттик тилге болгон талапты жогорулатуу жана милдеттүү колдонуу тилдин өнүгүшүнө чоң салым кошот деп эсептейм. Ошол эле маалда мамлекеттик тил комиссиясын жана жооптуу адамдарынын милдеттеринде тилди жеңил биринчиден майнаптуу үйрөнүүгө багытталган методика менен камсыздоо функциясын киргизүү кажет деп. Ал методика бала бакчадан баштап мектептен анан дагы улуу адамдар да колдоно алганда методика болуш керек. Азыркы убагында мамлекеттик тил боюнча облегченный форма методика дагы жок да. Мен азыр кесиптештерим ушул Дастан Албаш айтканда башка улуттар, дунгандар жашап аткан жеринде мен айтып коюп атам, мен ошол жерден жакшы билем да. Көп менин туугандарым сурап атат, ушул мамлекеттик тил боюнча облегченный методика кылбайсыңарбы? Мектепте толук эгер кыргыз тилинде өтүп кетсе дагы пайда алып келбейт. Ошол эле балдар алар түшүнбөйт да. Мамлекеттик тилдин боюнча жакшы аябай сонун адистери дайдап коюш керек биринчиден. Биздечи азыр кадровый политика өнүктүрүү болуш керек да. Кадровый жактан азыр кадрлар жетпейт мектептен. Мына азыр айылдын мектептерде иштеп аткан мугалимдери өзү дагы түшүнбөйт да. Чын эле айтканда мен 1-2 сабактары көрдүм. 3-4 класстардын программасы карап койсом, мен өзүм дагы түшүнбөй калдым. Ушул эмне үйрөнтүп атат депчи. Ушул жерде Нурлан Тургунбекович айтканда аябай маанилүү маселе. Бул жерде мен сиз менен чогуу иштегенге даярмын. Бирок эмне үчүн кыргыз тилин адабий алфавит, орфоэпия, орфография эрежелери жогорку кеңештин тарабынан бекитилет деп жазылууда. Бул жерде менимче бул жогорку кеңештин компетенциясы болбошу керек. Бул максат үчүн өлкөбүздө илимий жана билим берүүчү мекемелери адистештирилген филологиялар бар да. Ушул биринчи концепция колдоп бергенге мен дагы чакырат элем. Аябай маанилүү, керектүү мыйзам экен. Бирок эң жогору биз азыр шарт түзүшүбүз керек да элге мамлекеттик тил үйрөнгөнгө. Бул зарыл деп эсептейм. Экинчи жолго чейин кат жүзүндө сизге дагы ушул сунуштар берип коем.